Айыл чарба жерлерин турак жай куруу максатында мыйзамсыз ээлеп алгандарга карата көрүлүүчү чараларды катуулатуу иретинде Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Бул маселе жакында Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинде талкууга алынды. Бул тууралуу парламент депутаты Алишер Эрбаев мындай дейт. Жер жети категория дейбиз, бирок мына карап көргөндө почти 80% көп эле жерделер биздики тоолуу жерде, тегиз жер жок бизде. Ошонун ичинен эле мына бонитети төмөн деген жана 20%-тан ылдый деген конарлуулугу аз жерлер дагы бизде аябай көп да, бул 500 000 гектарга чейин ушундай. Анан кийин сулуу жердин баарын баса берсек, басыла бере турган болсок, эртең эмне болот? Тамак ашка коопсуздугуна ошол эле мамлекеттен кирген жанагы бизде 9 кластер бар. Ошону аткара албай калабыз. Тамак аш менен эртең күндө чоң көйгөйлөр жаралып калышы мүмкүн да. Эл биринчиден түшүнүшүбүз керек да. Бирок бир жагынан, экинчи жагынан менин оюмча басып ала турган деле жер калбады окшойт. Кыргызстанда басып ала турган жерди басып алып, ала турган жерлердин баарын алып бүтүштү окшойт. Мындан бияка эми өзгөртүүлөр кире турган болсо, элди эле токтойт го дейм да. Депутат Алишер Эрбаев Тоо-Кен тармагындагы компаниялар экологияга зыян келтирип жатканын айтып, аларга дагы чараны катуулатуу керек деген ойдо. Жанагындай техногендик катастрофа же болбосо бир жаратылыштар багыт өзгөрүлүп, категориядан категорияга өзгөрүлүп кеткендегилер алып келбептир, киргизишпептир да. Мен ошону сунуштасам, булар кийин отдельден өзүнчө алып келели деп өздөрүнүн сунушун беришти. Ал өзүнчө мыйзам долбоору болот го дейм. Жок, мыйзам бул жерде мыйзам долбоорунун деле кереги жок. Бул жерде ошол эле кылмыш жаза кодексине эле киргизип коюш керек болчу. 221-беренесинин мисалы 1-пункту, 2-, 3-чү пункту деп туруп эле киргизип ушуну камтып кетсе эле болмок. Президент Садыр Жапаровдун жер укук маселелерин жөнгө салуу боюнча жарлыгынын негизинде 2 жылдык мөөнөт менен жер мунапысы жарыяланган. Бүгүнкү күндө өлкөдө 116 000 мунапыс бериле турган жерлер бар. Алардын ичинен 600 жерге кызыл китеп берилген. Нарымгүл Назаралиева, Асель Романкул кызы, Кыргыз туусу басма үйү.